Олег Жанышевич, 650'ден 1400 доллар деп точно айттыңыз ба азыр? 1400 долларга чейин. 1400 долларга чейин это кандай квартиралар? Азыр мен таң калып атам да эки барабар бааны айттыңыз да, ошондо адамдардын дагы сортко бөлүп койдуңар банда очередь боюнча. 650 доллардыкты кимдер алат? Баягы бебечара, жетим жесирлер алабы? Сиз азыр жаңылышып калсаңыз, сизди чогулуп анан парламенттен эң кымбаты абайлап сүйлөдүңүздөр. 1400. Мындай логически деле ойлоп көргүлө да. Эми биздин Ал бечара очередке турган дагы 10 жыл турат очередке. Эконом класс курулуп атабы, премиум болуп атабы, кичине маалымат берип кетиңизчи. Буларга квадратын канчадан берип атасыздар? булардыкы кымбатыраак, анткени булар кезексиз алып атат. 750 доллар. Кандай? Бир чарчы метр. Эки бөлмөлүү батир 67ден 73 чарчы метрге чейин. Сөз депутат Абдибаева Айсара Нышанында. Рахмат. Сиз өзүңүздү тааныштырсаңыз, ким болуштайсыз? Тилек Жээнбаев, мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын ордун басары. Ошо менин үйүм долбоору боюнча азыр кандай варианттар бар дейм да, ошону бир тактап берсеңиз бизге. Үлүштүк жер боюнча 50-50 деген бар экен, Ал кандай кызматкерлерге берилет? Анан негизинен мамлекеттик кызматкерлерге канчадан берилип атат? Же болбосо эконом класс курулуп атабы, премиум болуп атабы? Кичине маалымат берип кетиңизчи. Бүгүнкү күнү ГИК 4 багыты менен ишти жүргүзүп келатат. Бул социалдык ипотека, бул биздин 5 айырылуу категория жарандарыбыз кирет бул жака. Жалгыз бой энелер, эгерде үй бүлөдө ЛОВЗ бар болсо, жаш адистер, алыскы аймактагы жаш адистер, Баткен регионундагы чек арада өткөн кызмат өтөгөн кызматкерлер жана дагы бир категория ошондо булар социалдык категория кирет. 4% менен алышат 25 жылга без первоначального взноса. Дагы 4% менен 25 жылга ала тургандар бул льготный ипотека. Бул жака мамлекеттик кызматкерлер кирет. Мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардын кызматкерлери, бюджет тармакта иштеген кызматкерлер, бул ушул эле социалдык тармакта иштеген мугалимдер, саламаттык сактоо тармакта иштеген Без первоначальный взноса 25 жылга 4% менен. Анан дагы доступный ипотека деген бар бизде. Бул дагы 25 жылга чейин без первоначального взноса, бирок булардын үстөк пайызы 8% жылдык. 8%. Бул жеке тармакта иштеген жарандар өздөрүнүн кирешесин тастык в установленном порядке өздөрүнүн. Түшүнүктүү. Сиз жанагы жана сиз айтып кеткен 50% боюнча айтсаңыз 50-50. Бул бүт жарандар үчүн 50% баштапкы төлөм менен кезекте турган жарандар дагы бул кезексиз да берилеби? Кезексиз дагы берилет. Бул негизгиси менен биздин сырт жакта жүргөн биздин мекендештерибиз, эмгек миграцияда жүргөн мекендештерибиз үчүн ушундай мүмкүнчүлүк түзүлгөн да. Жана республиканын ичинде дагы биздин жарандар эгерде өздөрүнүн кирешесин тастыктай албаса, булар дагы 50% эгерде төксө, Ушуларга квадратын канчадан берип атасыздар? Булардыкы кымбатыраак, анткени булар кезексиз алып атат. Булардыкы премиум болуп атыптыр, мен уктум да. Ар кандай, бардыгына ар кандай сунуштап атабыз. Премиумдагы Баасын айтып коюңуз. Мисалы үчүн, Волково-Кустанайская дарегинде 750 доллар. Кандай? Бир чарчы метр. 750 доллар, бир чарчы метр. Волково-Кустанайская көчөлөрүнүн кесилишинде. Бул социалдык категория киреби же кайсы? Бул бардыгына кимдин кандай мүмкүнчүлүгү бар болсо, өздөрү тандай алат. Кымбатын да тандайбы, же арзаныраагын тандайбы, ушундай. 750 доллар. Эконом класс бул анда. Эми эконом десек, мисалы үчүн, эки бөлмөлүү батир 67ден 73 чарчы метрге чейин. 3 бөлмөлүү батир 93 чарчы метр.
Алда 750-дөн. Алда 750. Сиздерде Бул бир даректеги. кайсыл категориядагы 950 миңден нары, ошону айтсаңыз? 950 миңден нары бул мисалы үчүн Байтик Батыре көчөсүндө. Булар премиум класспы же кандай? Эми булар мындай да, эми биз бөлбөйбүз жарандарды премиум же эконом депчи. Биз жаңы курулушту баштаган сөзсүз по расположению, по месту локации биз ушу дифференцированный подход кылабыз, бааны аныктап атканда. Бирок жаңы курулушту баштаган сайын биз ушу бүт жарандар үчүн ушул классты жогорулатууга максат алганбыз. Анткени деген Сиздер ушуга ошол премиум жакта премиумга басым кылып атасыздарбы же ал жакта кайсыга? да. Мен угайынчы, депутаттар. Урматтуу депутаттар, тынчырап отурасыздар, биякта суроо берип атыптыр, жообун укпай атат. Ушу кезекте турган жарандар дагы ошол жактан өзүнүн квотасы менен батирлерди алышат курулуш бүткөндө. Анан ушу кезексиз 50% төккөндөр дагы ошол жактан ала алышат да. Мисалы үчүн кезекте келаткандар менен алардыкы по себестоимости алышат. Мен силерди укаймынчы 650дөн мисалы үчүн Бишкек шаарынанчы. Кезексиз 50% төккөндөр алар кымбатыраак алышат. Ушундай. Силер азыр ушу премиумга басым кылып атасыздарбы же кандай? Менин оюм, ошо премиумга көбүнчө басым кылып атпыздар да. Бардыгына эле басым кылып атабыз. Бүт биздин жарандар үчүн ушу мүмкүнчүлүк болсун Азыркы деп. бөлүнгөн акча кайсы багытка кетет? Азыр бүт жерде, мисалы үчүн бүгүн биз 62 миң батирдин курулушун жүргүзүп атабыз. По всей стране. Бул 4,5 миллион 4,5 миллион чарчы метр. 80 миң деп уктум эле. Сиз тактап коюңузчу, 62 же 80би? 62 миң батир. Куруп атасыздар. Республика боюнча куруп атабыз. Канчадан канчага чейин баасын айтып койсоңуз? Баасы $650 $1,400 чейин. Эми 1,400 бул Бишкек шаарындагы Айтматова дарегиндеги ири турак жай комплекс. $1,400 $1,400 бул под ремонт ключ. под ключ, Под ключ, ооба. Эгерде салыштырсак, ошол эле даректе жеке курулуш компаниялар не под ключ, ПСО кылып 1,700дөн баштап сатып атышат. 1,700дөн жогору. Урматтуу депутаттар, бул азыр узарып кетти, тем более сиз өзүңүз уже адашып калып атасыз. Буну сиз даярданып келип эле бир күнү мындай презентация кылып эле көрсөтүп койсоңор, малат берип койсоңор жакшыраак болот. Ооба. Ошол маалыматты так даярданып келип бериңиздер анда, Так, макул. Жашаса да. Берем. Суроо аябай көп экен, токтото албай атабыз депутаттардычы. Жо, биз токтой эле турабыз. Рахмат. Кийинки сөз депутат Сурабалзиева Эльвира Жыгалбековна. Тилек Жанышевич, 650дөн $1,400 деп точно айттыңызбы азыр? $1,400 чейин. $1,400 чейин это кандай квартиралар? Ичинде эме это пентхаустарбы ГИКтин? Бул Сиз азыр жаңылышып калсаңыз, сиз ичип болот анан. Бул Парламенттен авайлап сүйлөдүңүздөр. 1,400 бул Бишкек шаарындагы Кайсы дарегинде? Байтик Батыр дарегиндеги ынтымак конушунда. Байтик Батыр эмне менен кесилишинде? Байтик Батыр ЮБЧК менен кесилишинде. БЧК. ЮБЧК. Южный. Үстү жактабы? Ооба, жогору жакта. Масалиеваны айтып атасызбы? Масалиевадан жогору. Выше строящейся мечети. Ынтымак мечет жакта. Менде мындай суроо да, Тилек мырза. Эгер жалгыз бой эне мисалы да, бир комнат квартирасы бар болсо, ага мамлекеттик кызматтан бирөө ошентип айтыптыр да. Мага чалып, эми сурап атышат. Мен аны билбей эткем, сизден тактап алайын да расмий түрдө. Ошол квартираны балам чоңоюп атат, мен алмаштырсам, кошумчалап алмаштырсам болобу деп сурап атат да. Но мамлекеттик кызматта иштеген адамдар болсо. Вот если мама-одиночка, у нее там один ребенок, она работает еще на госслужбе мама, и у нее есть однокомнатная квартира. Она может через ГИК разменять на двухкомнатную доплатить. Вот такие варианты расширения дейткен, да? Да, на сегодняшний день мы такую возможность Не рассматриваете, да? Мы рассматриваем, но на перспективу
дальнейшую перспективу, поскольку пока в действующей нашей программе эта возможность есть только для тех, кто уже взял жилье по нашей программе в построенном нами жилье. То есть пока он еще как бы наш клиент, да, считается. То есть он может меньшую квартиру. А если она не брала до этого у вас? Если она не брала, то она не попадает? Пока нет, поскольку это породит спрос со стороны населения. Очень большое количество желающих, граждан у нас будет? будет, и Хорошо. мы просто физически не сможем адаптироваться и оптимизировать наш Понятно. процесс. Ну, в перспективе планируете, значит. Второй вопрос. Вот на Объездной там сносят дома, им пообещали, это я про Первомайский район говорю, там порядка 20 или 30 домов, им пообещали через ГИК дома. Это на каких условиях они будут получать? Вы в курсе? Мэрия города к нам обратилась по данному вопросу, ага. мы сейчас рассматриваем. Пока еще механизм не выработан. Они только обратились к нам. То есть вы даже пока предварительно не знаете, но их сносить будет вот-вот. Мне же им надо что-то ответить. Они буквально в пятницу обратились к нам. А примерно как будет? Пока мы еще механизм не выработали. Ну, представьте, у них готовые дома, их сносят, у некоторых красные книги есть, да? Ну, вы же какие-то планы должны строить, если вам в пятницу обратились хотя бы примерно. У людей вот-вот снесут дома, они должны в голове своей или расчеты делать, или планировать, кредиты им будут даваться, или льготы какие-то будут даваться, нет? Мы в настоящее время действуем только в рамках программы. Если мэрия предоставит какой-то отдельный порядок, да, то тогда мы рассмотрим. То есть мэрия до этого должна что им, чтобы получить у вас льготы, за них какую-то часть должна оплатить мэрия компенсацию? Вы об этом говорите? Да, либо изыскать источник. Либо мэрия должна инициировать, изыскать источник какой-то. Откуда? В особом порядке. Через республиканский бюджет? То, что в Конституции-то никто не отменял. Компенсацию, я имею в виду. Ну, мы с мэрией отработали. Да. Пожалуйста, потому что эти люди там очень, и количество растет. Так, у меня еще какой-то вопрос был. А вот что за, вы сказали, строится на Волково-Кустанайской? Это какого порядка дома? Из какого количества? Волково-Кустанайская жилой комплекс из 1174 квартир. Это шестиэтажные дома. Это бывший земельный участок Министерства обороны. Чтобы внести ясность, граждане, состоящие в очереди, независимо от адреса, будь то это Волково-Кустанайская, будь то это Байтик-Батыра на жилом комплексе Интымак, очередники получают без первоначального взноса на 25 лет по себестоимости, по $650. Все же, кто желает приобрести жилье без очереди. Но внутри этой системы, очередники да, внутри. они, вот, да, вам вот так они, надо. А то у людей сейчас понимание, что со стороны извне заходят, и 50%, и они получают. Видите, извне могут зайти только те же наши граждане, кто также нуждается в жилье. Ну, то есть последние 3 года он не имел никакого жилья. У него есть определенные сбережения, он может в виде первоначального взноса внести. Хорошо, Тилек Мырза. И последний вопрос. Министерство обороны. У нас сейчас по приватизации, по Министерству обороны много военнослужащих обращаются, там и судятся они, ранее им когда-то земли были, там противоречия в земельном кодексе есть. Как с ними, с военнослужащими у вас порядок? Исключительно в рамках программы. А можно уточнить? Рахмат. По природе ипотеки платность, возвратность. Все понятно. Спасибо. Маңа бересіз? Рахмат. Кезек берілі? Менікі Кезек менен анда депутат Нарматова Надира Жимда. Рахмат. Мен тақтай тұрған еле сұрау берем. Мен бұл тескем екен, ақша алғаны келгенден тақтап алайлы да, жоқ дейін сұрау беріп қойлым, жөн еле ақша бере бербейді. Мен таңғалып атам да, азыр сіздің айтқан сөзіңізден уламчы. Біз өзіміз комитетте атайын выездный заседание қылып өткенде бізге толық маалымат алғанбыз бүт бардығы бойынша. Анан кейін 650-ден 750-ге чейин өсүш мүмкүн деген жооп алганбыз да. Азыр мен таң калып атам да, 2 барабар бааны айттыңыз да, ошондо адамдардын дагы сортко бөлүп койдуңар банда очередь боюнча. $650 кимдер алат? Бая бебечара, жетим жесирлер алабы? $1400 ким алат? $1000 ким алат анда?
Урматтуу Надира Азимовна, мисалы үчүн ошол эле ынтымак дарегиндеги ынтымак турак жай комплексинде Байтик Батыр дарегинде ушу эки баа менен мисалы үчүн $650 менен кезекте турган жарандарды салат. Ушул льготный направление менен, социальный направление менен. Экинчи жартысын ушу 50%-ын төккөндөр ушул эле биздин кезекте турган жарандарды салат да. Ушу бүт категорияга биз жарандарга биз ушундай мүмкүнчүлүк түзүп атабыз. 50%-ын төлөгөндөр 1400-дөн алышат. 1400-дөн туура. Ошол эле бир эле домдон. Ооба. Ар бир Анда силер анда жетимге жем таштаганда эле аларга бир аз эле квартира берип атасыңар да, бүт эле госбизнес кылып атасыңар да. Жок, жартысын биз берип атабыз. Только ар бир направленияга бизде квота бөлүнгөн да. Мисалы үчүн жартысы очередниктер алышат, жартысын ушу 50%-ын төккөндөр. Ар бир кайсы даректе биз кандай үй курбасак, бүт жерде ушундай формула менен кетип атабыз. Анда бюджеттен акча албай эле ошолордон алган акча менен улап кете бергиле да. Бюджетти биз мына лабораторияларга берейлик, аппаратураны алып берейлик, больницадагы жаткандарга. Силер ошондой кылып бизнес жасап берген акча менен улап кете бергиле анда. Без очередь алса алар. Мындай логически деле ойлоп көргүлө да. Эми биздин Ал бечара очередка турган дагы 10 жыл турат очередка. Анда монтип кызыгып кете берсеңер, 50% төлөдү деп ошолорго биринчи очередте берсең. Рахмат. Сиз өзүңүз анда эмесе мындай маалыматты айтпаш керек жетекчи. Келип отуруп алып туруп айтып атасыз. Айткандан кийин жооп бериң. Болбосо айтпагыла. Өзүрө ичиңерди кармагыла. Себеби ошон үчүн туура эмес пикирлер жаралып атат да, бардыгы наразы болуп атат. Бизге бербей атат деп. Очередте тургандар албай эле, ортодон киргендер алып атат да, ошо 50% төлөдүм кылып туруп. Анда жеңилдик каякта кылат. Эми өзүңүздүн сөзүңүзгө жараша мен айтып атам. Мындай ой келди сүйлөй бербегиле ар нерсе кылып. Коомчулукта туура эмес пикир жаралат, анан бир күн анан өзүңөрдүн башыңарга муш болот ушунун бардыгы. Ошон үчүн Данияр Эрмекович бизге карайт да, биздин комитетке карайт да, каражат бизден кетип аткандан кийин мамлекеттин бюджетинен курулуп атат да үйлөрчү. Ошон үчүн буну жакынкы күндөрдө эле бир өздөрүнчө бүгүнкү күнгөчө почти 1 жыл болуп калды биз выездный заседаниеге барганыбызга. Ошол чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөп туруп, комитеттен кайрадан биз презентация кылып, ошол жерде бир күн тартибинде маселе кылып киргизип коелу, угуп коелу. Макул. Болбосо выездный заседание кылайлы, барып көрөйлүк. Көзүбүз менен көрүп коелу, анда выездный заседание кылып бир күн уюштуруңуздар. Макул. Ошол туура болот да, себеби Макул. ошо менин сунушум эске алып коюңуз.